Aralas Official USA деген бұл Америкадағы бала. Америкадағы жауырқап қалған адамдар именно Дастанның қолынан жауырқағандар. Анан кейін оның аудио записleri, клиенттерінің қиналғандары, сыздағандары бүт мынау Аралас Official USA'де тұрады. Бұл адамдар уже клиент қардарлардың аудио записleri. Анан бұл айтып отпай, бұл дармаетші, бұл азыр мені реклама қылды. Мен реклама қылсам, мынау жерде қанчалаған адамдар дағы көйіп кетмек, сыздағаншы. Мен ошон үчүн айткам, күздө чөчөнү эсептейбиз, анан кийин рекламаны жыгылбайбыз. Хайландер, оплати, пожалуйста. Кирип көргүлө ошону. Сен ушунчалык эле патриот болсоң, неге ошо кыргыздарды сызатасың? Америкада турган кыргыздарды сызатасың? Бектур. Сенчи. Сен айтсаң да элдер шенбейт да. Аралас Official USA деп киргиле да. Жалганыңачы элдер шенбейт да. Алла бар. Жалганыңа элдер шенбейт, Бектур иним. Мунун баары жалган. Туугандар. Окей. Неге ошондой эле кыйын болсоң? Мейли, кыйын болсоң. Неге ушул убакка дери НДСти айткан эмессиң, айтчы. НДС жөнүндө сүйлөшөбүз, ге. НДС жөнүндө сүйлөшөбүз, ге. Кореяны. Жок, биринчи, мына Кытайдыкын, видеону көрдүңбү Кытайдыкын? Биринчи Кытайдыкын бүтүрөйлү. Кореяныкы мен сага айтып берем. Кореядан башта. Мына Кытайдыкын, мына Аллахны айттың го? Аллахны айттың го? Кореядан баштачы, аялдай болбой. Сен азыр эле Аллахты өзүң алдың. Бирок Кытайдагы НДСти сен Бектур жегенсиң дедиң. Мен мына Кытайга келип туруп, Кытайлардын оозунан эле мындай первый источниктерде мен сага маалымат алып бердим. Ошого жооп берчи, сен мен үстүмө жалган жала жаптыңбы? Кытайдагы НДС боюнча жалган жала жаптыңбы мен үстүмө? Көрсөңөр, мына бул бияка элдер да жаза албайт да. Бул шүмшүк баарын блокировать этип койгон. Кел мындай кылалы. Мына дарречи жоготур де, жооп бере албайт сөзүнөчү. Чындык сен тарапта болгондо ал сен НДСти чачып жеп салат элең. Бектур Кытайдын НДСи мындай деп. Сенин көтүң тоқ болгон үчүн ал сүйлөй албай, деп калдың. Карасаң өзүң көзүң жоготуп атканыңа. Ушундай, муну мененчи сүйлөшө албайсың да. Бул муну менен сүйлөшө албайсың. Сени менен сүйлөшчү убакыт бет, эл билет. Мына НДСтин айынан жолдор арзандады, машиналар арзандады. НДС Кытайда дагы бар. Ал шүмшүк муну айтпайт. Мурабаханы арам болгон кредит нерсени бул дамбылдалардын туура жерин алып, туура эмес жерин кесип, элди кредитке тыгып кашайтып атат да. Кел эркектей бололу. Кел мындай кылалы. Сени менен сүйлөшчү убакыт келет. НДСти биринчи сен бүтүрүп ал, анан кийин мурабаха өтөсүң. Жоготпо өзүңү, жоготпо. Өзүң карма, жоготпо. Эл жооп берсин. Кел мындай кылалы. Эл бар. Мына. Мен азыр видео тартам. Жооп тур мына. Короп тур. 100 видеону койбойсуңбу? 100 видеону койбойсуңбу? Кытайдын НДСин айтып койчу. Мына мен Кытайдын НДСин менен прямой эфирде отурам да. Котур. Азыр мен Бектурду мына бул Кореянын да, Кытайдын да НДСин коюп калбайм. Невменяемый. Достор, бул Мурабаханы айтып атып эле, НДС өтөт, НДСтен мурабаха өтөт. Айтып атам, багачы. Бир ишти аягына чыкпайт да, бир сөздүн аягына чыкпайт да. Мына, бул болсо мунун бир Аралас деген бир өзүнүн агенти бар. Акча берип жалдап алганда, бул ошонусун айтып атат. Анан айтып атам, мурабаханы элдерге тыгып атасың депчи. Ушул видеонун алдына жооп берип койгулачы. Мына бияка жазайын десең, же жазбайсың да. Мына жаза, достор. Мына атак Бектур, сага ийгилик. Алла бар, Кудай бар, достор. НДС айтып атып эле мурабаха өтүп кеттиң. Кел мына сөзүң аягына чыгып кой. НДСке жооп бер. Сөзүңүн аягына чыгып кой, Дастан Али. Болду. Мен видео тартып алдым. Мына азыр видеону сенин көзүңчө интернетке киргизем. Эл жооп берсин. Эл бар. Мынакей. Ошон үчүн адамдар бул менен прямой эфир кылыш болбойт да, ошон үчүнчү карасаңар бул невменяемый да, невменяемый. Кытайдын НДСи сага кайттыбы, ошон жооп берчи мага. Конечно, Кытайдын НДСи каткасын чаңгандар кайтып кайтты. Ошон менен чаңгандын баасын түшүрбөдүкпү?
Кантип чөт. Мен сага видеону чыгарып койдум го. Сен итак эле ошол бааны сен түшүрбөсөң деле ошол бакытта айта турат. Түз тур. Рахмат. Мутный болуп калды. Кайра туруп тур. Дастан сөзүңдү жоготуп койдуң. Тарт мени. Сүйлөбөй турчу келе. Өз түз турсаң? Кашаяга. Астагфирулла, мына Кудай деген бала туй нейм.